Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге Скотт Эткинстің дагы бир кызыктуу тасмаларынын бирин кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын жүрүшү 1950-жылы Японияда башталат. Британиянын мурунку учкучу Джеймс Райт деген адам машыгуу залына кирип келет дагы эле сенсейге кайрылат. Райт сенсейге дубал бетинде илинип турган сүрөттү көрсөтүп, "Мен ушул адамга келдим, бул адам азыр кайда?" деп сурап коет. Көрсө дубал бетинде илинип турган сүрөт сенсейдин атасынын сүрөтү болуп чыгып, Райтты анчалык жактыра бербей калган сенсей каратист окуучуларын Райтты көздөй багыттайт. Анда ар кандай согуш өнөрлөрүн өтө мыкты өздөштүргөн Райт болсо, сенсейдин окуучуларын чекеден эле чача баштайт. Сенсей болсо Райтка карап, "Бул деги кайдан келген адам?" деп таң калып турду. Ушундан кийин биз кийинки көрүнүштө Экинчи дүйнөлүк согуш мезгилине 1942-жылды көрө баштайбыз. Бул кезде Британ аба күчтөрү Филиппин аралдарына жакындап келген болчу. Дал ошол учактардын бирин Райт башкарып бара жаткан. Күтүлбөгөн жерден анын учагында жарылуу пайда болуп кулап баштап, бирок Райт учактан секирип кетип, өзүн аман алып калууга мүмкүн болот. Таң эрте Япон аскерлери ошол учак кулаган аймактагы токойлорду кыдырып жүрүштү. Бул кезде аман калган Райт болсо өзүнүн учагындагы кечээки курман болгон аскерлерди жерге көмгөнгө жетишип, каптап келе жаткан душмандардын 2 аскерин өтө тездик менен өлтүрөт. Андан ары токой аралап качып, бирок кайда гана барбасын. Акыры болбой эле Япон аскерлери аны курчап калышты. Командир Райтты ошол жерден эле атып өлтүрүп салайын деп, бирок кайра ойлонуп кетет да аны туткундап лагерди көздөй алып жөнөйт. Ал эми бул лагерди болсо подполковник Ито жетектеп турган. Билгенибиздей бул жанагы дубал бетинде илинип турган сенсейдин атасы болчу. Ал деле Райтты карап туруп, мунун башын кескиле деген буйрук берет. Анда командир кайрадан токойго бир нече аскерлери менен кирип барып, Райтты тизелетип отургузуп, кылыч менен башын кесүүгө даярданып калат. Бирок Райт шилтеген кылычтан буйтап тездик менен каршылык көрсөтүп, ошол жердеги аскерлерди командирди кошуп өлтүрүп салды. Албетте бул жолу дагы качып жөнөп, бирок кайра эле токойдон Япон аскерлеринин тузагына түшүп калат. Тузакка түшкөн Райтты Япон аскерлери кайрадан Итого алып келишип, бир нече аскерлерди жана командирди өлтүрүп качып кеткен Райтты көргөн Ито болсо, Райттын оңой олтоң адам эмес экенин түшүнүп калат. Жанындагы аскер Райтты ушул жерден тындым кылайын десе, Ито ага болбой, бул адам эртең өлөт деп коет. Лагерь увидит его позор, и он умрет. Райтты бир жерге камап коюшуп, кечинде болсо ал жерге башка туткундардын келгенин көрөбүз. Алар дагы Райт сыяктуу эле аскер кызматкерлери болчу. Алардын арасында бир грек, бир америкалык жана башка европалыктар бар эле. Алар жаңы келген Райтка кийинки лагерь бул жактан 60 чакырым алыстыкта экендигин айтып, бул лагерден дээрлик качууга мүмкүнчүлүк жок дегендей кылышат. Эртең менен болсо аскерлердин кыйкырган үндөрү чыгып, көрсө Ито согуш өнөрлөрүнө кызыгып карате менен машыккандыктан, аскерлерди дагы тынымсыз карате менен машыктырып турат экен. Ошентип Райтты бул жолу дагы ортого алып чыгышып, кылычын даярдап башташканда Райт эми чындап өлдүм го деп калды. Бирок кызыгы алар Райттын башын кеспей эле колундагы жибин кесип жиберишип, боло турган мушташка даярдан деп айтып, ортодо болсо беттеш башталат. Сыягы Ито Райтты жөн эле өлтүрбөстөн анын кыйналып өлүшүн каалайт окшойт. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда, андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Бизге документтин баардык түрлөрү боюнча кайрыла берсеңиз болот. Мөөнөтү өтүп кетсе же базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмени текшерүү жана башка кандай гана көйгөй болбосун таза жана ишеничтүү жазап беребиз. WhatsApp ссылканы видеонун баяндамасынан табасыз, же болбосо экрандагы +7 903 107 30 41 номерин терип байланышыңыз. Ошентип Ито ортого 3 адамды чыгарат да, аларга каршы өтө бир күчтүү мушкерди чыгарат. Үчөө жакшы эле аракет кылышып, бирок күчтүү мушкер аларды эч тоготпогондой түрдө эле бирден-бирден сулатып салды. Андан соң гана ошол күчтүү мушкерге каршы Райтты чыгарышып, уруш башталаары менен эле ал жерде эч ким күтпөгөн нерсе болуп кетет. Райттын бир соккусунан эле жыгылып түшкөн күчтүү мушкер ордунан тура албай, Райт болсо бир башкача ыкмасы менен барып эле аны бир чаап өлтүрүп салат. Кыскасы, эң күчтүү деп эсептеп жаткан мушкерин бир чаап, бир тээп эле өлтүрүп койгонун көргөн Ито үн сөз жок эле кайрадан алачыгына кирип кетет. Ито жардамчысына, бул британиялык таптакыр жөн адам эмес, ал биз билбеген жашыруун ыкмаларды да билет экен. Адамды бир чаап өлтүрүү деген эмне деген шумдук деп эле таң кала баштайт. Туткундалып жүргөн башка аскерлер Райтка таң калышып, бир кезде Райтты Ито дагы өзүнө алдырып
келет. Ал Райтка чекеден сурагын бере баштап, Райт болсо Итого өтө көп жерлерде машыкканын айтып, керек болсо Японияда дагы согуш өнөрүнө машыгып кеткенин айтып берет. Ито болсо Райттын атасынан калган орденин өзүнө алып алат да, макул сен бүгүн жеңдиң, бирок эртең сөзсүз өлөсүң деп кетирип жиберет. Эртең менен эрте Райтты кайрадан беттешке алып чыгышып, бул жолу Райт Итонун 3 мыкты мушкерине каршы беттешет. Бирок чынында 3 мушкер деле Райтка кеп болгон жок окшойт. Ал үчөөнү оң тетрисинен чачып тургуз кылып сабап, үчүнчүсүн болсо муунтуп, бирок эч кимсин өлтүргөн жок. Бул жолу Райтты көргөн Ито ага бир аз ийилип сый көрсөткөндөй болуп коет да, кайрадан алачыгына кирип кетти. Башка туткундар Райттан сен эмне үчүн аларды өлтүргөн жоксуң деп сурап, Райт болсо алар чындап мени өлтүргүлөрү келген жок. Алар болгону башчысынын буйругу менен мага каршы чыгышты деп айтат. Бирок канткен күндө дагы Ито ошол жеңилип калган 3 аскерин өзү эле аттыртып өлтүртүп салды. Ошентип туткундар акырындан качууну пландап башташат. Качуу үчүн аларга эң биринчиден рация керек болуп, рация болсо кароолчулардын ордунда болчу. Эгер туткундар рацияны алып өздөрүнүн аскерлерине байланышып, алардын тирүү экенин жана кайсыл жерде экендигин айтып беришсе, аба күчтөрү ал жака сөзсүз түрдө жардамга келмек. Ушундай ишти кылуу үчүн туткундар өз ара чыр-чатакты уюштурушуп, бири-бири менен урушуп, тополоң болуп, япон аскерлери аларды тынчтандырып жаткан кезде, Райт эч билинбестен кароолчулардын ордуна барып рацияны алып келгенге мүмкүн болот. Япон аскерлери дагы ызы-чууну токтотушуп, бирок кайтып келе жаткан Райттын маңдайынан медайым чыгып калат. Бирок медайым Тереза Райт жөнүндө эч кимге айткан жок. Анткени ал деле бул жерде туткун болуп жүргөндүктөн, кордук көрүп ал деле качкысы келип жүрөт. Эртеси күнү болсо Ито туткундардын арасынан бир экөөнү сүйрөп чыгып, силер түндө качканга аракет кылдыңар деп күнөөлөп эле экөөнүн башын кестиртет. Джон Си деген адам бул лагерден качып чыгуунун жолдорун өтө жакшы билет экен. Бирок алар ушул күнгө чейин качышкан эмес. Анткени алар бул лагерден качып кете алышканы менен баары бир бул аралдан качып кете алышпайт болчу. Джон Сиден баарын сурап билген Райт түн ортосунда акырындан качып жөнөп, токой аралап жүрүп отуруп акыры жээкти көрөт. Рациядан союздаштары менен байланышканга аракет кылып, бирок англис тилинин ордуна капкайдагы эле бир наваха тилинде сүйлөшүп жаткан адамдардын үндөрүн угат. Ошондо Райт түшүнүп калып, демек англичандар япондорго билдирбеш үчүн атайын жашырынып наваха тилинде сүйлөшүп жатышат деп божомолдоп, демек биздин союздаштар бизге жакын эле деп сүйүнөт. Ошентип Райт кайрадан түндөп эч билинбестен лагерге кайтып келип калып, башка туткундарга көргөн билгендерин айтып бере баштайт. Ал токойдун арасынан бир планерди көргөнүн айтып, эгер биз союздаштарга баардыгын түшүндүрө турган болсок, алар учак менен биздин үстүбүздөн жакын учуп өтүшсө, планердин зымын илип, аны сүйрөп учуруп кеткенге мүмкүн болот деп айтат. Бирок албетте бул нерсе ишке ашабы же ашпайбы деп күмөнсүрөп турушту. Ито Райтты кайрадан өзүнө алып келип, сен наваха тилин билесиңби? Балким билген болсоң сенин бизге жардамың тиет. Биз дагы сенин өмүрүңдү аман алып калабыз деп айтат. Анда Райт Итого эч нерсе билбей тургандыгын айтып, мен силерге бир да жардам бербейм, билгениңерди кылып алгыла дегендей кылат. Райттын сөздөрүнө ачуусу келген Ито болсо ошол жердеги үстөлдүн күчүн чыгарды. Андан кийин болсо Ито Райтты жазаламакчы болду Айтор. Аны арканга астырып алып, таяктары менен сабата баштайт. Бир топ таяк жегенден кийин Райттын алы кетип, жыгыла баштап, Ито болсо арканды чечтирет. Бирок ошондо деле болбой Райтты сабоону уланта беришти. Бир кезде чымырканып ордунан турган Райт, катуу жини келдиби Айтор сабап жаткан үчөөнү кайрадан сапыра баштады. Үчөө менен бир топко чейин кармашып, акыры жеңип, бирок бул жолу дагы аны сабаган 3 адамды өлтүрбөй коет. Ачуусу андан бетер келген Ито түз эле басып барып, туткундардын бир канчасын өз колу менен аткылап өлтүрүп салды. 2 күн өткөндөн кийин Райт ошол жердеги ооруканада көзүн ачып, аны медайым Тереза дарылап жаткан болот. Ал күнү бир аз жакшы болуп, эртеси күнү дагы ойгонсо, маңдайында Ито отуруп, сыртта болсо куралдардын атылган үндөрү угулуп жаткан. Ито Райтка сенин дагы бир канча досторуң атылып жатат деп айтат. Райт болсо Итого сен эмне үчүн мени өлтүртүп салбай кайра дарылатып жатасың деп айтып, Итонун ою болсо Райтты кайра кыйнап өлтүргүсү келип жатат окшойт. Аңгыча болбой аралдын алыскы бөлүктөрүнөн жарылуулардын болгону угулуп, аны уккан Ито болсо Райтка, эгер бизге америкалыктар келип бастырып ала турган болсо эч кимибиз тирүү калбайбыз. Мен өз аскерлеримди дагы бул жердеги бардык туткундарды дагы бирин койбой өлтүртөм деп айтат. Ошол түнү Райт кайрадан Габриэль менен качып чыгып, рация тарткан жерге барып союздаштарга белги бериши керек эле. Бирок алар качып жөнөгөндө кароолчулардын бири көрүп калгандыктан, Райт аны дароо уктатып, Габриэль болсо аны бычак менен тындым кылган. Эртеси албетте мындай иштин болгонун түшүнүп калган Ито кайрадан туткундарга асылып, Райт Итого бул нерсени мен кылдым, кечинде мен качканмын деп айтып жатканына карабай эле,
Ито ортого Коллинсти чыгарат да эми Коллинс беттеше баштады. Коллинстин согушу ыкмасы башкача болгону менен ал деле Райттан кем калбай 3 аскерге туруштук берип жеңип салды. Кечинде болсо Райт Итонун кыжырына тийгенге аракет кылып, эгер эркек болсоң мени менен жекеме-жеке чык деп айтса, Ито макул болуп Райттын кармалып турган жеринен сокку берип, аны кайрадан туткундардын арасына жөнөттү. Ушул күнү Ито Райтка жашыруун ыкманы көрсөт деп кыйнап, маңдайына бир туткунду коюп ошону өлтүрө чап деп мажбурлаганда, Райт аны өлтүрбөөрүн айтып болбой койгон. Бирок Ито ал туткунду баары бир деле аттыртып салды. Ошентип ошол түнү Райт экөө кайрадан качып чыгышып, жээк жака барып рация аркылуу сайдаштарга белги бергенге жетишишип, кыймылдаткычы жок планер жөнүндө планды айтышат. 6 звезд, 6 звезд, отца. Бирок түн бир маалында алар лагерге кайтып келишкенде, туткундардын эч кимиси жок болуп чыгып, кирип келген аскерлер болсо аларды ур-токмокко алышты. Таңга жук экөө көздөрүн ачышса, алардын лагерин союздаштары келип бомбалоого алып жатышыптыр. Лагер ызы-чууга түшүп, будуң-чаңы түшүп жаткан кезде, Медайым Тереза ал жерге кирип келип Райт менен Коллинсти бошотот. Алар акырындан качканга аракет кылышып, филиппиндик туткундар дагы качып жөнөй башташкандыктан, япон аскерлери качып жаткандардын бүт бардыгын кырып жатышты. Эркиндикти көксөгөн филиппиндик кыздар дагы аларга жардам көрсөтүшүп, кароолчулукта турган бир аскерди алдап өлтүрүшөт. Ошондо Райт менен Коллинс кароолчунун мунарасына чыгып, бул кезде Итонун аскерлери бардык туткундарды тизип алып чекеден өлтүрө баштаган болчу. Аларга тоскоолдук кылыш үчүн Райт куралды колго алып чекеден аткылай баштап, туткундар дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып каршы беттешке чыгышты. Ошентип аскери деле туткуну деле бардыгы кырыла башташып, Итонун жардамчысы менен Коллинс бет келип калып кармаша башташат. Экөө бир топко кармашып, акыры Коллинс аны өлтүрөйүн деп калганда, ага бир канча ок тийип ошол жерден көз жумат. Итону унутта калтырбаган Райт анын алачыгына кирип барып, Ито болсо Райтка кылыч менен беттешүүнү сунуштап, экөө ошол жерден катуу беттеше башташат. Бир кезде экөөнүн тең кылычтары колдон чыгып, жылаңач колдору менен мушташууга өтүп, акыры Райт Итону дээрлик өлтүрөйүн деп калганда, Габриэль Райтты эртелешибиз керек деп алып кетип калат. Алар качып бара жатканда Итонун жардамчысы аларды атканга аракет кылып, бирок Ито Райтты аттырбай өзү токтотуп калат. Рация аркылуу бардык планды аныкташып, планердин жогору жагына калың зымды орнотушат. Каптап келген япон аскерлерин учак аткылап өтүп, өтө төмөн учуп планердин калың зымын илип кетет. Бактыга жараша алардын планы ишке ашып, планери дагы абага көтөрүлүп жөнөдү. Бирок качканга үлгүрбөй калган башка туткундар жана филиппиндик туткундар дагы андан ары кайрадан атууга кетти окшойт. Ушундай окуя көрсөтүлгөндөн кийин биз тасманын башкы көз ирмемдерине кайтып, согуш бүткөндөн 5 жыл өтсө дагы Райт ошол полковник Итону табуу үчүн келиптир. Анда сенсей Райтка менин атам былтыр эле дүйнөдөн өттү деп айтып, менин атамдын сиз жөнүндө айтканы бар. Ал качандыр бир кезде бир британдыктын келерин айткан эле, демек акыры келипсиз да. Мага ошол атам айткан жашыруун ыкманы көрсөтүңүз деп талап кылып эле, Райт менен болушунча беттешип баштайт. Бир топ беттештен кийин Райт ошол сенсейге жашыруун ыкмасын аргасыз көрсөтүп, аны бир сокку менен өлтүрүп салууга аз калып токтоп калат. Ошондо сенсей дагы Райтка ыраазы болду айтор. Менин атам бул орден ошол британдыкка таандык деп айткан. Менин оюмча бул сиздики болуш керек деп орденди көрсөтсө, Райт атасынын орденин көрүп акыры өзүнө кайтарып алат. Ошол жерден экөө бири-бирине сый көрсөтүп жүгүнүшөт да, Райт унчукпастан келген жагына кайтып кетип калды. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.